Баткенде жугуштуу оорулардын саны 2 эсеге өскөн. Өткөн жылы сары оорус менен 234 жаран жабыркаса, бул көрсөткүч 556-га чейин жетти. Ал арада курт, сасык тумоо оорусу дагы кескин көбөйүп, Баткенде кошумча керебеттер коюлууда. Андыктан Баткен облустук жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башкы дарыгери Жороева Каныгүл Саматовна жарандар көп топтолгон той маарекелерге, базарларга барууда этият болуп, бет капчан жүрүүгө чакырат. Эл көп жерге барганда азайтыш керек. Бул курч респиратордук инфекция негизинен аба аркылуу жугуп атпайбы? Ошондуктан биз эл көп барган жерге азыраак барыш керек. Анан эгерде бирөө жарым ооруган болсо, ал башка бирөөлөргө жуктуруп койбош үчүн ал тез аранын ичинде дарыгерге кайрылып, үйүнөн чыкпаганга аракет кылыш керек. Ал эми ошол мисалы үчүн акыркы убактарда балдар бакчаларында, мектептерде дагы болушу мүмкүн. Себеби ал жерде баягы көп болуп, баягы ооруган адам башка бирөөлөрдү да көп жуктуруп, оорутуп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан ошол эң негизгиси биринчи ооруган адам үйдөн чыкпаш керек. Ошо өздүк үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып көрүнүш керек да. Дарыгердин айтымында сасык тумоо менен жабыркагандар өзгөчө жаш балдарды үй шартында өз алдынча дарылашып, пневмонияга чейин жеткирүүдө. Ушундай себептерден улам балдар арасында сасык тумоо күч алгандыгы айтылды. Эң башкысы жаш балдарга дене табы 38 градуска чейин көтөрүлмөйүнчө парацетамол ичирбей суюктуктарды берүү балдар үчүн пайдалуу экендиги айтылат. Өз алдынча дарыланып, баягы дарыгерлерге каранбай өздөрү аптекаларга барып дарыларды ичип, ошол баягы өпкөгө өтүп кеткен учур аябай көп катталууда да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин областтык больницада балдар бөлүмүнө биз кошумча дагы койкаларды ачып, ошол жерде балдар дарыланууда. Дарыгер Каныгүл Саматовна жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча бир канча кеңештерге токтолуп, эң ириде гигиеналык тазалыкты сактоонун зарылдыгын баса белгиледи. Бул жерде өздүк гигиенаны сакташ керек. Дайыма колду жууп жүрүш керек. Если кол жууганга мисалы үчүн бүгүнкү күндө кээ бир мектептерибизде, детсадтарыбызда мисалы үчүн условия бар, жылуу суу бар, кээ биринде жок болушу мүмкүн. Ошондо антисептиктер бар. Бүт аптекаларда сатылып атат. Ошодон алып, алдын алып өзүбүздү өздүк гигиенаны сактап туруш керек. Андан кийин ошо өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүшүбүз керек дайыма. Анан ушу баягы суулардын бүт баары жаш балдар болгондуктан фекально-оральный путь деп жууп атат деп атпайбызбы жана сары ооруларына. Ошол ичкен сууларды кайнатып ичиш керек. Андан ар бир тамак жээрдин алдында даже баягы биз жолдо бирдемкелерди алып жегенде дагы баягы кол жуулбагандыктан ошондон көп ооруларды жуктуруп алып атабыз. Ошондуктан эң биринчиси өздүк гигиенаны сакташ керек.